Чыгармачыл жан дүйнөнүн эң жаман азгырыгы атак даңк. Биринчи китебимде адабий чөйрө жакшы кабыл алгандан тартып эле атак даңкка жетүүнү мен да кадимкидей самап калдым. Мактаган мага майдай жага баштады. Шайтан коштогон бул жол бассам турсам кумарлантып, эсимди эки кылып, ар дайым ала чакмак кылып азгырып, 1000 китеп жазып азабын тарткандан көрө обонду бир жазып алып ыракатын көрсөң болбойбу деп эки ийниме конуп алып шыбырап турду. Чын эле атак даңктын эмнеси жаман дедим да, филармонияда иштегенимден пайдаланып, композиторлор менен обончулардын ырларына текст жазып бере баштадым. Обонго сөз жазмай деген түстөн түз халтурага алып барарын билип туруп, баш тарта албай койдум. Поэзия деген акылга эмес, сезимге таандык касиет экен. Пушкин 38, Лермонтов 27, Есенин 30, Маяковский 37 жашында жалган дүйнө менен кош айтышканы бекеринен эмес чыгар. Бул дөшалар жасын ушул жашында жазып бүтүп, калган өмүрүн Кудайга тапшырган экен. Алардын андан ары жашагандыгынын өзү эле өмүр үчүн артык баш, адабият үчүн кыянаттык болмогун билдим. Андан ары жашаганда алар ага чейинки жазгандарындай жасалмак эместигин билдим. Мына ушуну билген Кудай генийлердин генийлигин сактап калыш үчүн тиги дүйнөгө убагында ап кетип эң туура кылган экен деп ойлой берем. Анткени поэзия деген жаштыктын иши экен. Мен да эң жакшы деген ырларымды жаш кезимде жазыпмын. Ошолордун ичинен балким калса 5-6 калар, калбаса жоктур. Поэзиядагы өмүр өтө кыска болоорун, канчалык кыска болсо ошончо жакшы болоорун эми түшүндүм. Биз көрсө адабияттагы өлгөнүбүздү билбей жаза берет экенбиз. Сенин өлөрүңдү Кудайдан башка эч ким билбейт, бирок ырыңдын өлгөнүн Кудайдан мурда өзүң билишиң керек. Азыр мен ыр жазып келаткандарды көрсөм эле, кайда алып барып көмөрүн билбей, ырынын өлүгүн сүйрөп келаткан кишилерге окшото берчү болдум. Ыр деген күйшаа түшүп, асман жерди солкулдатып, чагылганын камчылап, булутун тебелеп, жамгырын төгүп, бир жаап өткүнөңдүү нерсе го дейм. Ошондо болгонуңду болгондой төгүп албасаң, андан кийин жамгыр болуп жаамактан нөшөр болуп төксөң дагы касиети мурдагыдай болбой калаарын көп учурда биле бербейт экенбиз да. Көз өткөн көп акындар тирилбей койду. Ырларын окуп да тирилте албай койдум. Жалгыз гана Турар Кожомбердиев кара айгырын алкынтып чаап келатат, укуругу менен жылдыздарды түгөлдөп. Азыр мен ыр жазгандардын окурманымын. Анын үстүнө поэзия деген элитный нерсе. Андыктан аны түшүнүш үчүн, ага баа бериш үчүн өзүңдүн дээриңде бирдеме болушу керек. Поэзия дегенди элдин баары эле түшүнө бербегени ошондон жазгандарыбыздын жакшы экендигин адабиятчылар эмес, сынчылар эмес, эл айтып эл бааласын. Элден өткөн адабиятчы, элден өткөн сынчы жок. Эл гана тараза, калганынын баары жалган жана жасалма. Чыгармачыл адам өзүн ырдап, өзүн жазыш керек. Өзүн жасалбаган жазуучу эмес. Агындылар аркылуу мен өзүмдү жаздым. Кыргыз адабиятындагы эң мыкты роман Мукай Элебаевдин Узак жолу. Ушул китеби менен Мукай да өзүн жазган. Алыкул менен Айтматов да өзүн жазган. Айтматов Кыргызды ааламга таанытса, мен Кыргызды Кыргызга тааныттым. Шайлоо эке, сиз экөөбүздүн бир дагы нормальный сүрөтүбүз жок экен. Түссөк эле жөн түшпөй чекебизди тийиштирип, жалаң эле шиш така рюмкалар менен стакандардын арасында түшүппүз деп каткырып, анан бир жолу менден интервью алган журналист сүрөтүмдү сурагандан, сүрөт керек болсо Азаттыктан алып алгыла деп коюп, Азаттыктын балдары Жарык экөөбүздүн кухняда маңдайлашып олтуруп түшкөн сүрөтүбүздү берип жиберип, анан ал жадырап жайнап кеситке чыгып, бир жумадан кийин мени тааныгандар да, аны тааныгандар да чалып, бу Кудай урган заман бузулганда баары бузулат турбайбы? Бузулбайт деген Дүйшеев да бузулган турбайбы? Карасаң караганда калжаңдап катыны менен ажырашып, башка катын үйлөнүп алганын. Көрдүк сүрөтүн. Андай эле катын сак экен, карыган эме үйлөнбөй жашыраак эле бирөө үйлөнбөйбү деп дуу түшүп, ал сөз Зейин экөөбүзгө да жетип, жыргап күлгөн күндөр да өттү. Ошол мени менен сүрөткө түшкөн Жаркын Суран кызы Темирбаеваны кимдер билбейт. Акаевдин доорунда ак үй алдынан нааразылыкка чыккандарды жазам деп кетип, аңгыча пикетчилерди милиция күч менен таратып, бир тобун жүктөп барып СИЗОго тыкканда диктофонун көкүрөгүнө сала коюп кошо кетип, Азаттыктын таңкы туруусунда репортажын дүйнөгө түшө эле түрмөдөн угузуп, ак үйдүн абийирин аштай төгүп, МВДны чаң тополон кылган, биринчи Ош окуясында Кыргыздын бейгүнөө далай жигиттерин түрмөдөн сууруп чыккан Кыргыздын кыз сайкалы, чыгаан журналисти Жаркын Суран кызы Темирбаева менен чогуу иштеп калганым да Кудайдын мага кылган бир жакшылыгы болду го деп ойлойм. Азаттыкка жаңадан келип, ансыз да иштин көзүн таппай баш айланып турган күндөрдүн биринде
радионун чоңу иним Тынчтыкбек Чоротегин 1 ай сыноого салгандыгын кабарлады. Менден 1 жума мурун орношкон Султан Раип жакшы кабар угуза тургансып, Шаке, экөөбүз туура 1 ай карантинде болот экенбиз, тынчтык айтты деди. Суке, айланып кетейин. Сен үчүн карантин болсо, мен үчүн таза карантинге айланды. Эмне кылаарымды билбей турам дедим. Ошол карантинде жүргөн чагымда жаркын, момунусу мишкабы десем, Шаке, бу деген мишка эмес, мышка болот деп компьютер үйрөткөн жалгыз жаркын болгон. Азаттыкка барган алгачкы күнүм эсимде. Барсам баары эле кулагына научник кийип алып, тескери карап олтурат. Салам айтсам бири да алиге албайт. Дагы салам айттым. Дым жок. Да ана Кудай аткан жерге келген турбаймбы? Бу жерге кантип киши иштесин деп кетип калдым. Арадан 2 жум өткөндө кайрадан Эсенбай Нурушев чалат. Иштеп атасыңбы деп. Эсеке, азаттыгың таза ыйман качкан жер экен го. Салам айтсам бири да алиге албайт. Баары эле кошок кошкон катынга окшоп дубалды тиктеп тескери карап олтурат. Экинчи азаттыгыңа барбайм дедим. Эсенбай Нурушев боор катканча күлдү. Баарын шашпай түшүндүрүп чыкты. Эртеси барып ишке орноштум. Жылдын октябрында Кыргызстан Жазуучулар союзу мени чакыртып, Владимир Андреев деген Москвадан жаңы эле келген акынды жаныма кошуп берди. Муну эмне кылам, же тил билбесем десем, сени орусчага которгону келди. Алып жүрүп шаарда аралат. Ырларыңды окуп бер, өзүңдү тааныштыр, бири-бириңди түшүн дешти. Мага окшоп ачкылды жакшы көргөн экен, Баляянын котормосу же даяр подстрочнигим болбосо, Андреевди бир келген мейман катары кыргызча сыйладым. Агестеги Пишпек мейманканасына жыятып алып, кеткен чарактын сазайын бердик. Орус баласы эмеспи, бир баш бадыраң 2 кезим саала болсо болду. Баш көтөрбөй иче берет экен. Бат эле уйпаланып сакалы өсө түштү. Мен да кыргыз мас болсо орусча сүйлөйт болуп, тил билбегениме карабай орусча сөзүм түгөнгүчө былк этпей 1 жума чыдап, аны менен чогуу жүрдүм. Китеп дүкөнүңөрдү көрөгө тейин жок дегенде деди кетээр күнү. Мен Андреев Владимирди кийин Акаева арак дүкөнгө айлантып салган Бишкектин Фрунзе кезиндеги жападан жалгыз китеп дүкөнүнө алып кирдим. Кыргызстандык орус тилдүү акындардын ыр китептерин барактап олтуруп, силердеги орус акындарынын баары өз эне тилин унутуп салыптыр. Буларды окубай эле кой, чыныгы орустар мындай тил менен жазбайт деп кейди эле. Владимир Андреев СССР Жазуучулар союзунун тапшырмасы менен Кыргызстан Жазуучулар союзуна келген акыркы акын болду. Жада калса экөөбүз сүрөткө түшүп койгонду да ойлобоппуз. Менде анын ырлары чыккан буклети гана калды. Жок дегенде 1-2 ырын кыргызчага которуп койсом болот эле деп жүрүп, аным да унутулду. Жайдын кезеле. Биз студенттик курулуш отряды менен балыкчыда иштеп жүргөнбүз. Дем алыш күн болсо керек эле. Бир маалда эле Түгөлбай Казаков келиптир, сыртта мады менен турат деп студент кыздар дүрбөйүп калышты. Көрсө ырчыларды көрөрү менен тамызгысыз күйүп чыкмай, ошентип олтуруп бир кадамын жасабасы алса алданып калып чачын жулуу ыйламай, кыз байкуш дегендердин башынан берки оорус экен. Мады деген менден 4 жаш кичүү курсташым, айылдашым, ачагайыңды дагы батасы менен бак бирдөткөн 10 аксакалдын бири Мамбетказиев Мамбет акындын уулу. Раматлык Мады тилинде мөөрү бар. Жетем дегенini жетип, жулам дегенин жулуп, алам дегенин ала жүргөн. Атасы айтканда эртең менен үйдөн 1 сом алып чыкса, кечинде анысын 10 сом кылып келген эпчил, 1-чи курстан тартып эле балдарды окууга ректор өткөзгөндөй өткөзө баштаган. Жалаң декандар менен жүрүп чагылган ургандай тез өскөн. Студенттик правкомду башкарган. Мага окшоп бирөөс орусча билбей туруп 3-чү курска жеткенде кадимки Турдакун Усубалиевичтин бирөөс кыргызча билбеген, чаңына жан жолотпогон проректор баласы Сашка менен шилекей алышкан дос болуп, биз тургай оңой менен ооз ачылбаган окумуштуулардын оозун ачырган. Калайман менен алайманда да күнү жолунан, айы оңунан тууп турган. Нарындын ресторанын тээп кирип, Бишкектин ресторанын тээп чыккан шумдук жигит эле. Усубалиевдей киттерге кулачы жеткен Мады Түгөлбайга окшогон чабактарды кайырмагына оп-оңой эле түшүрмөк. Мынча болду маркум Мадынын айрым жоруктарын эстей кетейин. Мен агесте облустук Нарын правдасы гезитинде иштеп жүргөн кезим, түшкө жуук Советтик Кыргызстанда кабарчы болуп иштеген Мады кирип келди. Жүрүңүз Шаке, ат башыга кетип баратам. Мени менен тамак ичип алыңыз, Бишкектен келатам деп Волгасына салып алып, Нарындын жападан жалгыз ресторанына айдап келип токтоду. Ресторандын эшиги ичинен илинүү экен. Такылдассак, Санден бүгүн иштебейт, столовойго баргыла деген үн чыкты. Текшерүү келип атса каяктагы Санден деп Мады эшигин тептеле колхоздун каалгасындай болгон жыгач эшиги шарак этип ачыла берди.
зымдын жоонунан жасалган илгич менен илип койгон экен. Кирип бардык. Шыбабырасын сүйлөп алып, пол жууп жүргөн келин местейип эле туруп калды. Эмне турасың? Чакыр заведи ишиңди деди. Мады. Аңкыча залдын арткы бөлмөсүнөн эки бети бөйрөктөй тасырайып, кара күрөң тарткан тоголок аял калт бөжөңдөп чыга келип, "Бияка кириңиздер, биякта кабина бар" деп эле бизди ээрчитип келип, 4 олтургучтуу үстөлдүү чакан бөлмөгө олтургуза салды. Мадынын ким экенин, кайдан келатканын сураган да жок. Куурта коеюн күтөсүзбү же бышкан тамак бар, даярын бере салайын деп тыбырап турду. Шашып баратабыз, текшерүүнү ат башынан баштайбыз. Куурдакка күтпөйбүз. Даярын алып келиңиз. Бере турганыңызды жолго ороп бериңиз. Бир туш салып койгонду унутпаңыз деди Мады. Ресторандын башчысы чымын куюн түшүп, жеңил деген тамагын бир шише коньягы менен алдыбызга жая салды. Түштөнүп бүтүп сыртка чыктык. Кара брезент ал жапкыч байланган, жүгөрүдөй сары жигит килтейген муздаткычтан алып чыккан семиз койдун этин кагаз мүшөгү менен көтөрүп барып Волганын багажнигине салды. Дагы кагаз королгон бирдемелерин бейпөңдөп заведующий көтөрүп келди. "Жакшы калгыла, бизди уят кылбай жакшы иштегиле" деди Мады салаваттуу түрдө ресторандын башчысы менен коштошуп жатып. "Буюрса уят кылбайбыз, аксакал. Жакшы жетип алыңыз. Келетканада кайрыла кетиңиз" деди заведующий. Филармонияда иштеп жүргөн кезим. Бир иш менен Агестеги ленчил жаш кесине бара калып, жаңы эле кетейин деп атсам, Мады баш багып, "Кетсеңиз жеткирип коеюн" деп калды. Рас болбодубу деп сыртта турган Волгасына барып олтурдум. Анын студент кезде эле Волга минип жүргөнүнө баары таң калчу. Жөнөп калдык. Мады Фрунзе көчөсүнө бурулбастан түз эле эски өкмөт үйүнгөсдөй айдады. Ал учурда өкмөттүк аянтта машина айдоого СКнын секретарларына да уруксат берилчү эмес. Анын үстүнө ошол күнү Москвадан, болгондо да Кремлден чоңдор келет деп, аянттын ар бир жерине жөн дагы милиция эмес, чини капитандан кем болбогон офицерлерди тизип, республика жуунуп, таранып, Гогольдун текшерүүчүсүн күткөндөй күтүнүп жаткан кези болчу. Мады түп-түз эле азыркы өкмөт олтурган имараттын капталында турган майорду сүзө качырып барып токтоду да, айнегинен башын чыгарып, "Жолдош майор, турган кебетиңди карачы, курсагыңды карачы салаңдап, тарт курду" деди эле. Майор Мадыга чес берген колун түшүрүп жиберип, курун оңдогончо шашты. Мады шарт бурулуп Волгасын зуулдатып барып, андан 50 метр арада турган капитанга келип, "Эй, айдан фуражкаңды оңдочу, Гитлердикиндей кылбай" деди да, кайра айланып зуу коюп чоң жолго түштү. Жолдо тизилген милициялар бизге чес берген бойдон кала берди. Мады факультеттин профсоюз комитетинин төрагалыгына шайланып, жарым жылдан кийин профсоюз мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда отчеттук докладын өзү жакшы билбеген орус тилинде жасамай болуп, аны орус тилин жакшы билген курсташыбыз Жолдошбек Исмановго жаздырды. Чогулуш болору күнү анда санда кол чаап, колдоп сүрөп тургула деп группалаш бизди айдап барды. Ак жуумал, бадырайган өңдүү түстүү жигит эмес беле, трибунага чыгып эле докладын шатыратып окуп кирди. Көңүл коюп угуп олтурган орус группасынын кыздары суроо берди эле, Мады "Вопрос потом" деп койду. Доклад бүткөнчө бир нече ирет суроо берилип, докладчы "Вопрос потом" дегенин бир нече ирет кайталап токтотуп жатты. Ошентип окуп атып докладын да бүттү. Биз кол чаап сүрөп барып басылдык. Орус группасынын студенттери суроолорду жаадыра баштады. Мады "Вопрос потом" деп атпайынбы деп артындагысы "Какой нахал" деген үндөрдү тыңшап да койбостон автобус залдан чыгып кетти. Кол ачык, жолдошчулукка мыкты, ийненин тешигинен өткөн укмуш жигит болчу. "Усвалиевдин баласы колумда шаке, эми бир аттасам ак үйгө кирип барам" дечү. Раматтылык. Кирип бармак. Кайран жигиттин өмүрүн болбогон жерден ажал алып кете берди. Советтик Кыргызстанда жөнөкөй кабарчы болуп жүрүп эле, жарышка түшкөн ат башылык аттуу баштуу туугандарынын көздөрүн жайнатып, көкүрөгүн кайнатып туруп, өз иштеген кесиптин башкы редактору Тилектеш Шемкуловду ат башыдан жогорку кеңешке депутат кылып баса берген Мады оңой Мады эмес болчу. Маркум азыр тирүү болгондо да Далайдын ажатын ачмак. Кээде ойлоп башым жетпейт. Кудай бул дүйнөгө өтө кереги тие турган пенделерин өзүнө керек кылыш үчүн мезгилинен мурда алып кетет окшобойбу деп. Ат башылык банкирдин кызы Роза сүйгөндөй аны балким бир дагы сүйгөн эмес болуш керек. Мадыга жагыш үчүн Роза адегенде ага сөзү өтүмдүү деп, Нуралы менен мени өзүнө тартып, эң жакшы тамагын алдыбызга жайып таштап, Мады тууралуу сурай берер эле. Розанын тамагы түгөнгүчө калп тишинде койгулап, эргип кеткенде ал тууралуу айтты сөзүмдү апыртып, сапыртып да жиберчү элем. Байкуш кыз ошондо Мадынын ордуна мени сүйгөндө ойлонбой туруп үйлөнүп албайт белем. Көрсө сүйүүнүн көзү сокур деген чын турбайбы? Мен эмес, Мадыны сүйүп туруп албадыбы? Жыяным Мады сүйсөчү. Студент экенине карабастан Мады тагынсын деп, Москвадан атайлап саат саттырып келип, Долон кафесине заказ берип коюп, анысын тагып,
Mады жесин деп кышты-кыштай ат башынын сүретин салдыртып 5 бармак жасап, мады ичсин деп көбүртүп жабыртып 5 жыл бою максым жасап чыгарды. Мады түгөт Розанын саатын тагынды, этин жеди, максымын ичти, бирок сүйбөй койду. Мукан кокусунан жазып тайып көз өтүп кетчү болсо, чөнтөгүндө дагы бир жашоосу бардан бетер, өмүрүн көчөгө, көрүнгөн жерге төгүп жашап өткөн жалгыз Мукан Рыскулбеков болду. Ал менин турмушума кантип аралашып, менин жан дүйнөмө качан кантип келип киргенин такыр эле эстей албай койдум. Ал мага туулгандан бери чогуу өсүп, чогуу жүргөн таанышымдай, дем алган абаамдай, ичкен суумдай, баскан жолумдай жакын, ынак, көнүмүш болуп калган жан курбу эле. Тоонун суусу кирген учурда жолундагы эч нерсени карабай, өзү менен шыпырып жөнөп бергөнөңдү Мукан да бул жашоодон кысынбай, уялбай, шаркыраган, күркүрөгөн бойдон агып өтүп кетти. Элде өрт менен селди тилсиз жоо, анткени алар айттырбай келет деп коет. Мукан Рыскулбеков да дал ошондой тааныштарыныкына айттырбай келчү. Мен 1984-86 жылдары филармониянын артисттери жашаган жатаканада жашаган жылдарымда Мукан эч кимге айтпай, чакырылбай келген конок сыяктуу келип жүрдү. Анын үстүнө анын үйү да дал ошол биз турган жатакананын аркы өзүндө болчу. Жатакананын эшиги эзели жабылчу эмес. Жөн эле жаап кире турган киши жогунан эмес, жабыла турган кабалгасынын жоктугунан аңырайып күндүр-түндүр ачык жатчу. Бир жолу кеч кирип калган кезде Мукан келатат деген үнү кылды. Жатакананын бөлмөлөрү шарак-шарак бекип тым-тырс болуп тынып калды. Кире бериште келе биринчи эшик биздики болчу. Карышкыр, ач эшигиңди, мен келдим деген Мукандын үнү чыкты. Балейинин ачамбы, демимди ичиме катып үн чыгарбай турам. Билип турам, ичинде эле турасың, ач деди. Ачпай койдум. Тажада окшойт. Бака, мейлиң ачпай эле кой. Бирок кыздарыңа конфет коюп койдум. Ошону алып ал. Мен кеттим деди да тарпылдап чыгып кетти. Бир топтон кийин ачсам эшиктин түбүндө 4 конфет турган экен. Кыздарымдын бири 3-тө, бири 2-де болчу. Биздин Мукан экөөбүздүн чоочун бакыт деген ырыбызды Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрам Дүйшекеева Нарын шаарында боогачынын атына арнап өткөрүлгөн республикалык сынакка ырдап, калыстар тобу олтурсак, улам эле башпага калып, баары бир баш байге меники болот. Уктум башкалардын ырларын, меникинен бөлөк бир дагы кыйратканы жок экен деп бакырып турган Мукан Рыскулбековго бир добуштан баш байгени ыйгарганыбыз, менин байкем Калибек Тагайевдин таарынганы али да эсимде. Кийин Оорункүл жеңебиз каза болгондо кыялбай экөөбүз барып топурак салып, Мукандын күрөктөй колун кармап кайрат айткан элек. Оорункүлдөн кийин эле көлгө кетип калды. Мукан Рыскулбеков менен Асанкалы Керимбаевдин, анан Алмаз Зарылыкбековдун жубайлары Оорункүл, Дамира жана Чынарга рахмат. Бул дүйнөдө аял үчүн жөн эле эркектин жары болуш кандай кыйын болсо, чыгармачыл адамдын болгондо да Мукан менен Асанкалыйдын, режиссер Алмастын жары болуш андан 10 эсе кыйын эле. Айрыкча Мукан менен Асанкалый жана Алмаз үчөөн антей жерди көтөргөндөй, аялдары көтөрүп жүрбөгөндө үчөөнү кара жер көтөрүшү мүмкүн эмес болчу. Азырда жер силкинип кетсе, ушул үчөөнү эстейм. Үч берен тигил дүйнөдө да жөн жатпай, дагы кайсыл жерде чаң салып жүрөт болду экен деп. Бактыга жараша бул 3 залкардан Алыкул айткандай, бир чети мүлдө кыргыз көтөрө алгыс ажайып чыгармалары калды. Теңирдин ушунусуна да алкыш. Сиздер, урматтуу радиочулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.